Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу менин Facebook'тагы досторум. Жаз майрамыңыздар менен, жаздын келиши менен куттуктайм. Орозо кармаган орозобуз ар бирибиздикин кабыл кылсын Кудайым. Бүгүнкү түз эфирге, азыркы түз эфирге бардыгыңыздар кошулуп, ушул түз эфирди көрүп, анан колдон келишинче таратып коюшуңуздарды суранам. Анткени өзүм ооруп турсам дагы, тамагым ооруп жөтөлүп турсам дагы, атайын Баткенден чындык издеп Бишкекке келген жакшы адамдар бар экен. Анан ошол биздин үнүбүздү коомчулукка жеткирип койчу Алтынай деп суранганынан ушул түз эфирге чыгышым керек болду. Баткендеги Ак Турпак айыл өкмөтү боюнча мен буга чейин көп жыл бою Ак Турпак айыл өкмөтүндөгү жана мыйзамсыз иш аракеттер боюнча көп жыл бою мен түз эфирден көп бергенмин. Бүгүнкү эфир Төрткүл айыл өкмөтү жөнүндө болот да. Анан бул жерден айтып коюшум керек, Бишкектеги бийликтин колу, буту, көзү ошол аймактагы айыл өкмөттөрдүн мыйзамсыз иштерине жетпей атат да. Аны баардыгыбыз эле билебиз, ошол аймактарда жашагандар билесиздер. Бир Ошто жашаган эжем айтты эле, Алтынай, бизге мыйзам качан келет, бизге мыйзам келбей калды го деп. Эже, мыйзам бар, бирок деген алар иштебейт, ошол жергиликтүү чиновниктер мыйзамды иштетпей атат деп мен айтат элем да. Ошону сыңар эле ушул Бишкекте туруп канчалык биз кыйкырып бакырбасак дагы, аймактардагы чиновниктер өз билемдик кылып, каалагандай кылып, мыйзамды бузуп, бир мыйзамсыз иштерге барып атыптыр да. Аны баардыгыбыз эле билебиз, бул деген жашыруун сыр эмес. Эми ушундай бир немелердин бири, ушундай бир окуялардын бири ушул Баткен областынын Баткен районундагы Төрткүл айыл өкмөтүндө орун алган. Мага берилген кыскача маалыматтар боюнча Төрткүл айыл өкмөтүнүн мурунку жетекчиси Эралиев Исрадин деген аксакал эле киши экен. Анан мага жеткен маалымат боюнча ошол өндүрүш багытындагы жерлерди туугандар аралык бөлүп алып өз ара, анан ошол жака каалаганын кылып, жанагындай шалы эгип, шалы деген бул күрүч, билбегендерге айта кетейин. Ушул күрүч эгип иш кылса, өндүрүш багытындагы жерлерди өндүрүш багытында пайдаланбай, өз билемдик кылып, каалагандай пайдаланып, болгону да өзүнүн бир туугандарына, өзүнүн бала чакасына бөлүп алгандыгы боюнча Исаков Абдилат байке атайын келиптир. Ушул чындыкты, ушул окуяны угуп коюңуздар. Эми укмуш окуя болгон. Буга чейин соттошкон, ызы-чуу болгон, бирин бетин бири тыткан, кол салган, ортодон тиги ошол берки тарап мурунку айыл өкмөтү ушул кайраларга чейин кайрылган учур болгон экен. Эми мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз, мыйзамдуу өлкөдө жашагыбыз келет деп айтканыбыз менен, ушул мыйзамдуу өлкөдө жашаш үчүн биз мыйзамды бекем тутушубуз керек, бекем сакташыбыз керек. Тилекке каршы андай болбой атат да. Алдын ала айтып кетейин, жанагы блогер менен журналисттердин айырмасын биле жүрүңүздөр. Мен профессионалдык журналистмин, профессионал журналистмин. 25 жылдан бери журналисттик кесибимди аркалап келатам. Айтайын дегеним, ушул Эралиев Исрадин абага дагы сөз берем. Эгерде мени издеп таап Бишкекке келип айта турган сөзү бар болсо, журналистикада баланс болуш керек. Ал кишиге дагы сөз беребиз. Эгерде азыркы Исаков Абдилат байкедей болуп, бүт документтерин баарын көрсөтө алса, далилдей алса, чын экендигин, мыйзамды бузбаганын далилдей алса, ак экенин далилдей алса, келсин, менин эфиримен чыксын. Мен ал кишиден качпайм. Ал кишинин дагы өзүнүн айта турган сөзү бар болуш керек. Мени угуп аткан болсоңуз, Исрадин Эралиев байке Бишкекке келип, мага жолугуп, түз эфирге чыгыңыз, эгерде документтериңиз болсо. Ошол жерлерди туугандарыңызга бөлүштүрүп бербеген болсоңуз, бала чакаңызга бербеген болсоңуз, соттон жеңилбеген болсоңуз, мага келип анда түз эфирге чыга аласыз. Эгерде соттон жеңилип,
Анан ошол жерлерди өндүрүш багытында жерлерди айыл өкмөт болуп турганыңызда бир туугандарыңызга бала чакаңызга бөлүп берген болсоңуз анда келе албайсыз. Мен буну алдын ала айтып коюшум керек. Эми Исаков Абдулат байке буга чейин мындай кыска айтып берди. Эми сиздердин эфир маалында, түз эфир маалында сиздер менен чогуу Абдулат байкеге суроолорду берейин дагы. Анан Абдулат байке өзүнүн эмесин чын экендигин, ак экендигин, ак ниеттен бир ишкана ачып, ошол Баткен жергесинде Төрткүл айыл өкмөтүнүн аймагында 30-40 адамга иш берип, аларга айлык төлөп, ишкер болоюн деген жакшы ниетин өзү айтып берсин да. Абдулат байке, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Саламатсыздарбы? Эми немени айтып бересиз да, Абдулат байке? Жанагы мен азыр эле айтып кеттим. Сиздин айтууңуз боюнча Эралиев Исражидин байке, мен деген сүрөтүн көрсөтүп коеюнчу. Бул киши Исражидин Эралиев деген ушул киши Баткен областынын Баткен районунун Төрткүл айыл өкмөтүнүн мурунку жетекчиси болгон. Канча жыл иштеди? Айыл өкмөт болуп? 5 жыл иштеди. 5 жыл айыл өкмөт болуп иштеди. Ошол маалда айыл өкмөттүн аймагындагы өндүрүш багытындагы жерлерди неме кылган. Бүт бир туугандарына ошол крыша болом деген жетекчилерге, бир туугандарына, бала чакасына бөлүп алып, өндүрүш багытындагы жерлерди баягы эме шалы күрүч эгип, ошол күрүчтөн азыркы күнгө чейин түшүм алып, байып, акча таап иштеп жүрөт. Ушул киши Эралиев Исражидин деген жаран, Кыргызстандын жараны, Төрткүл айыл өкмөтүнүн мурунку жетекчиси болгон. Эми сөз башына айта бериңиз, Абдулат байке. Бул киши айыл өкмөт болуп турат. Анан сиз ишкана курам деп бул кишиге кайрыласызбы, же кандай болот? Мында мен 2014-жылы Госкомитет геологиядан лицензия алганмын. Ага чейин Баткен ЮСССынан катталып, ошол мезгилде Төрткүл айыл өкмөтүнүн жетекчиси Артыков Наби сессия коюп, айылдык кеңештердин макулдугу менен мага лицензия алууга макулдук берген. Ошол жылдан 2014-жылдан 2019-жылга чейин баягындай изилдөө чалгындоо иштер жүргүзүлгөн. Алар аралыкта проекттер жазылган. 2019-жылы уже мага Госкомитет геология тарабынан казып алганга уруксат берилген. Лицензия алганмын. Эми ошол нерсени эмне үчүн айыл өкмөттөн уруксат алыш керек беле, же? Ооба, бияктан макулдугу болуш керек. Макулдук айыл өкмөттүн токтому менен барып мен кадастр мамлекеттик ишканасына катталып, анан баягындай убактылуу күбөлүк алышым керек эле. Ошону ала албай. Кой туруңуз, сөзүңүздү оңдоп коеюн. Айыл өкмөт эмес, айылдык кеңештин, айыл өкмөт мага токтом чыгарып бериш керек эле. Айылдык кеңештин макулдугу менен. Ооба. Айылдык кеңеш чечет да бизде. Кимге жер бериш керек, жайыктын жыгыш керек, суунун жыгыш керек деген боюнча айылдык кеңеш чечет, депутаттар чечет. Кеңештин депутаттары. Анан анын макулдугу менен айыл өкмөт токтом чыгарып бериш керек болчу. Ошол токтом чыгарыш үчүн сиз барсаңыз, Эралиев Исражидин байке айыл өкмөт болуп иштеп жүргөн болот. Бардыңыз? Ооба, мен бардым. Лицензия алып баргандан кийин кат аркылуу кайрылдым. Себеби мыйзамдуу болуш керек да. 14-ичинде катка жооп бериш керек. Жооп бербеди. 14-жылы 15-жыл? 2019-жылда. 19-жыл. Анан мен 2019-дун аягынча кат менен кайрылдым. Анан 2020-жылы пандемия болду. Ошондо да кат менен кайрылдым. Мага токтом чыгарып бериңиз, мен ишти кылайын деп. Анда дагы эч кандай жооп жок. Андан 2021-жылы кат менен кайрылганымда мага катка жооп берди. Сиздин алган лицензияңыздагы 30 гектар жер аянтына биз токтом чыгарып бере албайбыз. Себеби ал жерден жол кирип кеткен, тыттар кирип кеткен, анан Кадамжай районунан дагы 1-2 гектар жер кирген дегенден мен кайра мен геологияга келип туруп, кат аркылуу кайрылып, мага кысат бериңиздер. Мага бирөөлөрдүн жерлери керек эмес, жол дагы керек эмес, Кадамжайдын территориясы да керек эмес деп кат менен кайрылып туруп, мага жалаң эч таза жерди бергиле дегенде 22 гектар 40 сотукту дарыя Нугу деп берди. Бул аныктаманы Баткен гипроземден алдым. Себеби ал жерде барып көрдү,
кимдин жерлери болсо полный чыгарыла, жолдор чыгарыла, кадамдерден чыгарыла деп кыскартып 22 гектар кыр сөтүктү мага уже бияктан макулдашуу, лицензиялуу макулдашуу номер 2 менен бияктан макулдашуу берди. Алып бардым, кайра алып бардым. Анан ошондо дагы кайра катмай кайрылдым. Мага токтом чыгып бериңиз суранам деп. Анда да жооп болбоду. Анан мен арга жоктон Баткен райондук прокуратурасына кайрылдым. Менин укугумду коргоп бериңиздер, ушул маселени чечип бериңиздер дегенде көрсө, ал менин катыма эч кандай жооп бербей туруп, 2020-жылы өзүнүн баласына Эралиев Топчубай өкмөт ошол баласына өкмөт өзү токтом чыгарыптыр. Ал жерде гипероземдин аныктамасы боюнча Дарыянын нугу деп турат. А бул айыл чарба багытындагы жер деп туруп 10 жылдык договор менен арендага берип салган. Дарыянын нугу. Эми бир тактап коелу да, Абдулатик ака. Бул Эралиев Исражидин деген киши кайсы жылдары айыл өкмөт болуп турат Төрткүл? 2017-жылдан 2021-дин аягына чейин. 2017-жылдан 2021-жылдын аягына чейин ушул Калпакчан сүрөттөгү Эралиев Исражидин деген аксакал Төрткүл айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турат. Ооба. Анан кийин сиз 20-жылдан бери 19-жылдан бери кайрыласыз. Сизге жооп бербейт. Анан ошол маалда баласына чыгарып берип коет атабы? Ооба, баласына чыгарып берип, токтом чыгарып берет дагы, алып барып кадастр мамлекеттик ишканасына каттатып коет. Себеби ал жерде 2015-жылы мен лицензия алганда барып кадастрга мамлекеттик ишканасына кайрылып туруп ал жерге катталганбыз. Ал боюнча менде тастыктоочу мына көрсөтүп эле коеюн, баарына бир түшүнүктүү болуш үчүн. Могу жерде лицензиялар бар, 4 лицензия. Ошондо мына 2014-жылы алган лицензиямда азыр кадастр мамлекеттик ишканасына коду ыйгарылган мага ошол жылы мына түшүнүктүү болсун, ону жакшылап кенен көрсөтүп койсоңуз болот. Мына бул жерде катталгандыгы тууралуу мына жакшылап таап көрүңүз. 2015-жылы Ерланбек жоопкерчилик коому чектелген коому катталган. Муну биле туруп алып барып кадастр мамлекеттик ишканасынын жетекчиси жаңы барган ошол мезгилде ага кандай жол менен көндүргөн билбеймин, иш кылып алып барып үстүнө накладка кылып каттап койгон 5 жылдан кийин өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн. Бул мейли дей турган болсом, бул жерде дагы андан мурдагы айыл өкмөттүн жетекчисинин колун жасалма кол менен коюп туруп 2 гектар жерди өзүнүн аялы Туйгунова Алча дегенге турак жай багытындагы жер деген статьяны койгон дагы токтомго. Ошону алып барып ушул жерге тиркеген. Туруп турсаңыз, мен мындай түшүндүм да, баягы өндүрүш багытындагы, айыл чарба багытындагы жерлерди эч ким көрбөсө, Бишкектен эч ким барып текшербесе, айыл өкмөт өзүнчө турак жай багытындагы, анан кийин деген тиги башка багытындагы деп каалагандай жазып туруп токтом чыгара береби? Бул киши ошенткен. Себеби трансформация болгон эмес. Негизи ал жерди бир категориядан экинчи категорияга өзгөртүш үчүн сөзсүз өкмөттөн жогорку жактан категориясын алмаштырыш керек. Трансформация болуш керек. Трансформация болуш керек. Туура. Бул трансформация кылбай туруп эле өз билемдик менен кызмат абалынын кыянаттыгы менен пайдаланып туруп ушул ишке барган. Бул жерде ошондо 2 гектар аялыныкы болсо, 290 болсо баласыныкы. Калган 1,41 гектар жерди өзүнүн туугандарына, жээндерине, келиндерине, инелерине токтом чыгарып берген. Ошол менин лицензиялаганымдын үстүнөн. Бирок өкмөткө да катталган эмес. Кадастр мамлекеттик ишканасына катталган эмес. Себеби бул боюнча мен тастыктай аламын. Видео фиксаторум бар. Мен соттордо көрсөтүп келем бул боюнча. Менде бүт бардык далилдөөчү материалдарым бар. Эми Ардалет байке айтсаңыз, бул боюнчачы жанагы жерлерди берип койгон боюнча сиз эме кылгансыз да, кайрылгансызбы? Прокуратура, сиздин телефонуңуздан көрдүм, видеолор бар экен. Ооба. Прокуратурага кайрылдыңызбы же сотко бердиңизби? Иши кылса, мен түшүнүгүм боюнча мен мындай түшүндүм да, сиз менен сүйлөшүп отуруп мындай жыйынтыкка келдим да. Биринчи сиз жанагы ишкананы түзүш үчүн, иштеш үчүн сиз деген бул жактан Бишкектен баардык лицензияларды алып, мыйзамды сактап, бүт документтин баарын чогултуп,
Анан кийин деген алып барып туруп 15-жылдан бери 4-5 жыл документ чогултуп жүрөсүз да сиз ошол 2014төн 19-га чейин. Анан 19-дан баштап кат жазсаңыз бул киши 20-21 жыл жооп бербей жүрөт дагы, анан пандемияга шылтоо болуп жүрөт дагы, анан ошол маалда анан өзүнүн баласына, бир туугандарына, өзүңүз айткандай келиндерине, бала чакасына ошол жерлерди өзү каалагандай, мисалы үчүн өндүрүш багытындагы, айыл чарба багытында деп туруп жазып коюп туруп эле токтом чыгарып өз алдынча трансформация кылган. Ошондой болгон. Себеби бул жерде өзүнүн баласы Эралиев Топчубайды өкмөттүн акчасы менен договор түзүп юрист кылып алган. Негизи ата бала ишти мыйзам жол бербейт. Ошол боюнча да мен кайрылгам тийиштүү органдарга. Жыйынтыгы эмне болду? Мына Баткен райондук прокуратурасы тарабынан иш козголгон, ал боюнча. Алар ишти анык тыкыр иликтеп, чындыгында Эралиевдин мыйзамсыз иштери боюнча көп баягындай мыйзамсыз иштерди тапкан, тергөө өткөрүп берген. Баткен райондук ички иштер бөлүмүнө тергөө өткөрүп берген. Ал иштер ошол Баткен райондук ички иштер бөлүмүндө кыскарган. Кандай жол менен кыскарганын мен билбеймин. Баткен УВДсында, РОВДсында кыскарган. Ошондой. Тергөөчүлөр өзү билет деп билесиз го, бизде тергөөчүлөр өзү билет. Тергөөчүлөр хан, тергөөчүлөр пайгамбар. Кааласа кыскартып коет, кааласа ишти козгоп коет, кааласа жаап коет. Себеби мен бул Эралиев иштеп турган мезгилде мен укугум бар. Мен баягындай аудитордук службаларга кайрылганмын. Келип текшерип берген мезгилде 4 айыл өкмөтүнүн мурдагы жетекчиси Эралиевдин 2 миллиондон ашык финансылык нарушениясы бар. Ал боюнча менде материалым бар. Бул жерде нарушение боюнча сиз дагы кайрылдыңыз беле ошол? Кайрылганмын. Кайсы жака? Ошол прокуратурага кайрылганмын. Анан баягындай мыйзамсыз жерлер боюнча кайрылганмын. Бир эле фактын айтып коеюн, ошол Чоң Тала деген айыл бар, 4 айыл өкмөтүндө. Мына өздөштүрүүгө 2 гектар жер документально турат. Эгер адашпасам, фамилиясын билем, Махамат деген уста киши. Өздөштүрүүгө 2 гектар берген дагы фактически прокуратурадан, анан кадастр мамлекеттик ишканасынан барып жеринде өлчөгөн мезгилде ал жерде 6,5 гектар жер чыккан. Документте 2 гектар көрсөтүлгөн. Значит, бул айыл өкмөтү ашыкча жерлерге акчасын чөтөгөнүн салып турган. Бул факты. Булдай иш материал толтурам нарушениелери. Мен бүт баарын тастаттап далилдеп беремин. Сиз далилдеп берем дегениңизге караганда чындап эле мыйзамсыз иштер көп окшойт да. Ошол мыйзамсыз иштери боюнча канча жолу арыз жазылды? Анан ошолордун жыйынтыгы эмне болду? Көп жолу арыз жаздым мен. Жыйынтыгы прокуратура ишти козгойт, тергөөнү башка жака берет, кайра эле кыскарып кетет. Мен түшүнбөйм, мыйзам бизде иштейби, себеби сотко барганда соттон кыскартылат. Ошондой болуп эле жүрөт. Менин укугумду бир гана Баткен райондук прокуратурасы гана бүгүнкү күндө коргоп келет менин укугумду. Башка органдарга мен уже ишенбей калдым. Айрыca мурдагы иштеп кеткен сотторго мен ошо өтө нааразымын. Себеби факты далилдер менен барган мезгилде дагы Эралиев кайсы жолдор менен аларды көндүргөн, кандай ишендирген билбеймин. Бир дагы канчага сатып алганын мен билбейм. Мен билбейм анысını. Азыркы президентибиздин жарлыгы өтө жакшы, ротацияны жакшы мен колдоймун. Себеби азыркы барган соттор мен ишенем мыйзамдуу чечип берет деп иштейм. Алардын ичинен бизге ошол административдик сотто иштеп аткан Атаханова Назгүл деген эже барган. Ушундай эжелер жогорку сотто иштей турган эжелер. Себеби мыйзамды өтө так мындай чечип берип атат да. Мен оюм боюнча, личный оюм боюнча, мен өтө ыраазымын, ушул эжеге элдин алдында мен ыраазычылыгымды билдирип кетемин. Азыркы күндө акыбал кандай? Эмне кылыш керек, эмне болуп атат? Жерди туугандарына бөлүп берип алып, бала чакасына берип алып иштетип атат дагы деле. Шалы күрүч эгип алган. Ооба. Күрүчтөн пайда көрүп атат. Ооба. Мамлекетке бир сом налог төлөгөн эмес. Мунун налогун мен төлөп келемин. Мына бүгүнкү күндө мына мен көп жолу дагы кайрылдым, буга чейин. Бунун налогу эмес, сиз деген алган лицензияңыз боюнча налог төлөп атасыз да. А на самом деле иш жүргөн жок, сиз иш жүргөн. Эч кандай иш жүргөн жок. 2014-жылдан 2023 ушу бүгүнгү чейин мен иш жүргүзө албай келатамын. Бирок налог тонду. Не сельхозназначение налог бар, за вывоз мусора деген налогтор бар, анан за удержание лицензия бар,
Бонус деген бар, жердин бонусу. Ошогон налогдорун Экология боюнча налог? Экология боюнча пока жок азырынча. Себеби иштетелекмин ал жерде. Бүт бардыгын Ал жерде иштетелексиз. Ал жерде азыр эмне бар? Ал жерде азыркы күндө ошол Элалиев үзүнүн көрүп койгон шалы жер, шалы пая деп коет бизде. Ошол бар. Мен нар жакта иш кылайын десем болбойт. Себеби мыйзам жол бербейт ага. Себеби мага Госкомгеология 22 гектар кыр сөтүккө уруксат берген. Бүгүнкү күндө менин убактылуу көбөлүгүмдө 19,5 гектар. 2 гектар тосын сөтүгүнү кадастр мамлекеттик ишканасына алып барып каттатып койгон бул. Бүгүнкү күндө ошол Баткен райондук администрация соту тарабынан жокко чыгарылууда. Эртең 30-унда каралды. Ушунун катарында 16 туура эмес токтом мыйзамсыз токтом чыгаргандар аныкталып, Баткен райондук прокуратура тарабынан. Доо арызды ошолор жазган. Мен 3-чү жак кылып мени тарткан. Буюрса эртең 12 күнү каралат. Буюрса эртең 12 күнү каралат. Мен ойлоймун, мыйзам чегинде туура баа берет деп ойлоймун. Себеби бул уже жараксыз токтом деп чыгыш керек. Буга ишеним таянганын себеби мына Гипроземдин Дарьянын Нугу деген аныктаманын негизинде ал жерде бул алып баргандагы жасалма жол менен мурда жетекчилерге акча бергенби, кандай кылган, трансформация кылбай туруп, айыл чарба багытында жерде туруп, өзүнүн баласына тикелей аукционсуз 10 жылдык арендага менен өздөштүрүүгө берип салган. Сизге аренда эмес, эмнеге бериш керек эле? Же аренда беле сиздики дагы? Меники аренда, мен 10 жылдык. Убактысы өтүп атат да. Ооба да, мен мына 2019-дан 2029-жылга чейин 10 жылдык менен мен алганмын. Ошол иштеткен мезгилинде да как положено өкмөткө налогун төлөймүн. Бирок Абдат байке карасаңыз, эгерде деген төлөбөсөңүз, то есть жерди алган жерди документально алып, аны иштете албасаңыз, себеби дегенде Эралиев Исражидин ал жерди шалы эгип иштетип атат, туугандык уругу мененчи. Анан аны иштете албасаңыз, сиз эмне үчүн сиз налог төлөп атасыз? Менде башка артка жол жок болуп калды. Себеби буга чейин мына 2 миллион ашык налог төлөп келдим. Токтотуп коеюн десем, ким мага бул акчаны ким кайтарып берет? Мен бүгүнкү күндө мына 3 чоң машинам бар эле. Ананы саттым, жетпеди. Бүгүнкү күндө Керемет банктан 1 миллион кредит алгам 18%. Төлөп атамын, бирок все равно өзөрлүк менен төлөп атамын. Чындык акыйкат келип чыгат деп. Мен ишенем. Принципке туруп атасызбы? Баары бир Кыргызстанда чындык бар деп атасызбы? Ооба. Мен азыркы келген бийликке ишенип турамын. Себеби уже бизде акырында мыйзам орноп атат. Мына президентибиз Садыр Нурузоевго мен ыраазычылыгымды билдиремин. Уже акырында уже чындык келип чыгып атат. Эми Абдат байке, сизге бир нерсе айтайын. Түз эфирге чыккандан кийин кайсы жерде кандай кемчилик болуп атат? Кайсы жерде сизди эмне кармап атат? Андан кийин ошол боюнча кайрыла турган адамыңыз барбы? Президенткеби? Же болбосо баягы эмелер, тергөөчүлөр кыскартып коюп атпайбы? Ошол тергөөчүлөрдүн түп-түз болгон шефи министрге кайрыласызбы? Же башкы прокурорубузга кайрыласызбы? Прокуратура жактан кемчилик жокпу? Иши кылса кимге кайрылсаңыз, сизге эркин микрофон, кайрылыңыз. Анан деген түз эфирди көрүп аткан досторум азырынча аз болуп атат. Эми мен көп убактымда түз эфирге чыкпай калдым. Ошон үчүн жардам кылып, түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Абдат байке кайрылган адамдарга эртерээк жетип калсын. Маселе чечилиш керек, себеби дегенде бул киши күйүп алган жерин өзү иштете албай, бирок иштете албаса дагы алгандан кийин деп налогун төлөп, тиги мамлекетти күнөөлөбөй, чын ниети менен иштеп, бирок принципте туруп, аягына чыгам деп атат да, до конца чыгам деп атасызбы? До конца чыгам деп атамын. Себеби бул жерде мындай да, мына Курмангул Зулушевго мен кайрылгам, Баткенге барганда жолукканмын өзүнө. Бул маселени бир гана сот чечет деген да. Чекитти сот органдары гана коет деген. Бүгүнкү күндө Эралиев соттон толук утулду. Утулганына карабай, чыдабай туруп, эми бүгүн
азыр биздин Госкомгеология министрлигине кат менен кайрылып ошол Эрманбек ЖЧКсынын лицензиясын жокко чыгарып берүү боюнча. Мына мен Атайын Баткенден келдим, бүгүн кирдим ал жерге. Кирип бүт документтеримди көрсөттүм. Бизде лицензиянын соглашениеде жазылат да. Эгерде ошондон бирөөсү ката кетирилген болсо деле лицензияны алып коюуга укугу бар. А менде бул бирөөсү дагы укук бузуулар болгон эмес. Себеби бүт ката иштетпесеңиз да налогду төлөп атсаңыз. Ооба. Ошондой анан дагы бир лицензияны алып мен башка багытта иштетсем да налог кайра лицензия алып коюшу мүмкүн. Себеби мен иштеткен жокмун, бул жерде нарушение болгон жок менден. Анан бүгүн кирип мен сен өзүңө кирейин десем эл көп экен, прием болбойт экен бүгүн. Министрлер такай занят, эч качан бош болушпайт алар. Анан биздин кураторубуз Айгүл эжеге мен ыраачылыгымды билдирем. Ошол дагы жетекчибиздин өзүндө жетекчибиз отделдин жетекчиси бар. Ошол экөө сүйлөшүп мен көрсөткөндөн кийин зам министрге алып берди. Зам министрге кирип жагдай түшүнгөн документтер көрсөткөндөн ал киши дагы лично мен жеке ишкерлерди биз колдойбуз деди. Сиздерге окшогон жеке ишкерлер бизге керек. Себеби азыркы күндө Баткендин маселесин бүт бардык Кыргызстан көрүп турат. Согуш болуп атат тажиктер менен. Элдер бирден экиден уже үйлөрүн сатып кача баштады ал жерден. Элдердин миграциясын азайтуу үчүн мен лично өзүмдүн позициямдан кайткан жокмун, дагы эле 30-40 орунду ишкана ачып калсам, ошондо элдер качпайт. Себеби акча издеп Россияга кетпейт, же болбосо даже Бекмамбетке кетпейт. Ошон үчүн сиздерге окшогон ишкерлер бизге керек деп мени сүйүндүрүп койду. Азыркы күндө мен сүйүнүп чыктым ошол жактанчы. Мыйзам чегинде чечилип бардыгы деп ошондон болбосо бүгүн комиссияга киришим керек эле. Комиссия дагы болбоду. Себеби комиссия койгонго бул жерде менде эч кандай нарушение жок. Мен келдим, документтеримди көрсөттүм, бардыгы мыйзамдуу. Мен эч кандай карызым жок бүгүнкү күндө. Болду, сиз бара бериң, иш кылың. Эртең 12 апрелде каралып турган соттун чечимин бизге алып келип бериңиз деди. Болду, буюрса мен эмне сот каралат? Баткен райондук административдик сотунда ошо Эралиевдин мыйзамсыз чыгарган 16 токтому каралды. 16 токтом чыгарттырбы? Жанагы 20 гектар жерди алыш үчүн 16 токтом чыгарттырбы? Жок, мындай да андан тышкары бул башка элдердин жерлерин мыйзамсыз токтом чыгарып салган. Ошолорду жокко чыгаруу боюнча мен эмес, Баткен райондук прокуратурасы добарыз менен кайрылган сотко. Мен ишенем, уже мыйзам чегинде чечилет деп ишенемин. Ошол оң жагынан чечилип калса, ошондо баласына чыгарган 290 га жер аянты жокко чыгарылат. Ошондо менин лицензиялык аялым толук болот да, 22 гектар кыр сотук болот. Ошондо мага уруксат берет казып алганга 3-чү соглашение берилет ошондо. Макулдашуу. Лицензиялык макулдашуу. Айыл өкмөтпү же ким берет? Жок, Госкомитет геологиядан тараптан берилет. 3-чү макулдашуу берилет. Буюрса, чындык болсо, эгерде ошондо чечилип калса, мен уже иштешим керек. Мен бүгүнкү күндө кайрылат элем, биздин президентибизге кайрыламын, Камчыбек Кадыршаевге кайрыламын, оң жагына чечип берет деп. Буга чейин Курманкул Зулушевге кайрылганмын, бирок ага дагы мен ыраачылыгымды билем. Мен укугумду короп келди. Бирок мен ишенгеним азыр президент өзү менен Камчыбек Кадыршаевге оң жагына ошолор келигиштип туруп чечип бербесе, мен уже артка жол жок болуп калды. Ошол сиздерден суранам, ошол мыйзамдуу карап, ушуну бир жакты эмес, экөөбүздүн тең бардык документтерибизди тыгыр текшерип туруп, бир жакты акты ак, караны кара десиз. Ошондо чечип бериңиздер. Башка менде уже айла жок калды уже. Абдулат байке, мен сизге бир акыркы суроону берип коеюнчу. Анан дагы кайрылсаңыз боло берет. Суроо мындай да. 2014-жылдан бери 19-жылга чейин сиз деген неме кылгансыз, документ чогулткансыз, лицензия алгансыз. Андан кийин дагы мурунку Төрткүл айыл өкмөтүнүн башчысы, мурунку башчысы менен аябай тартышып келатасыз да. Эми ошол бул жактан ошол Гипроземби кимиси геология уруксат бергенден кийин ошонун сиз барып эч бир тоскоолсуз, айыл өкмөт болобу, башка болобу, эч бир токтоосуз иштеп кетишиңизди ким камсыз кылыш керек? Айыл өкмөтүнүн жетекчиси камсыз кылыш керек эле. Кайра өзү баш болуп? Өзү баш болуп, мыйзамда көрсөтүлгөн. Ооба, мыйзамда көрсөтүлгөн. Бут тосуусуз биринчи өзү барып, менде мамлекеттин, өкмөттүн өкүлү да, айылдагы. Ооба.
бул мага шарт түзүп берип кайра колдош керек эле. А бул тескерисинче болду. Өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлоп только мага бут тосуп келатат. Кызмат алган кыянаттык менен пайдаланды деген статья коюш керек булда. Ооба, коюш керек. Сөзсүз коюш керек. Себеби дегенде ооба тиги бул жактан уруксат бергенден кийин ишкана ачам иштетем дегенден кийин бул киши айыл өкмөт катары, айыл өкмөт катары, айыл өкмөттүн башчысы катары жардам берип, көмөк көрсөтүп, неме кылыш керек эле. Анын ордуна көрө албастык менен кайра наоборот тескерисинче өзүнүн бала чакасы, бир туугандарына жерди бөлүп берип салган экен. Ошондой болгон. Ошондо толугу менен сизге бериле турган 20 гектардын бардыгында азыр шал эгилип турабы? Жок. Күрүч. Жок, 6 гектар 35 сотугунда. Калганы уже менен бош жатат. Мен калсам болот эле, бирок мыйзамда көрсөтүлгөнү боюнча мен каза албайт экенмин, уруксат болбойт экен ага. Сөзсүз. Мында да мыйзамга баш ийдиңиз. Ооба, мында да баш ийдим. Чыдадым мында дагы. Себеби мага лицензия берилип атканда 22 гектар 40 сотка берилген. Ал сөзсүз күбөлүктө да ошол жер көрсөтүлүш керек. Болбосо бүгүнкү күндө 19,5 гектарга мен мына күбөлүк алганмын. 2022 жылы алганмын. Мына тастоо үчүн мына менде күбөлүгүм бар. Барып кассам болот. Ошонун негизинде бирок мен мыйзамга баш ийип, ушуга чейин бир лопатка казган жокмун. Мына неге ошону 6 гектарын булар күрүч эгип аткан болсо, калганын сиз кассаңыз неге болбойт экен? Ага мыйзам жол бербейт экен. Не болот экен мыйзам боюнча? Тиги биздин лицензия макулдашууда көрсөтүлгөн да. Толук мына дарыянын угундагы 22 гектар жер. Мына 22 гектар 40 соток жер. А бүгүнкү күндө Эрелик топчага катталган жер мына окошкада ак болуп турган жер 290 жер аянты. Ушул баласына берип койгон. Баласына берип койгон. Ушунун могу жагынан аялыга жасалма токтом менен берилген. Бирок 2020 жылы Баткен райондук администрация, областтык администрация сот тарабынан жокко чыгарылган. Бирок өз билемдик менен мен былтыр органдар кайрылсам, өз билемдик кирип екти, ал боюнча кылмыш иши козголду, ал да кыскарып кетти. Мына бүгүнкү күндө буюрса азыр мунун бардыгы сиздики болчу. Меники. Сиз иштетишиңиз керек. Ооба. Азыр буну деген ушу бала чакасы ээлеп турат. Ооба. Мына 5 жылдан кийин мына үстүнө түшүмөгөн адам. Мыйзам боюнча бул жагын иштете албайсыз. Иштете албаймын. Бул азыр түшүмөгөн адамга түшүнүк болдурат. Мына 5 жылдан кийин ушул жерди үстүнө каттап койгон. Токтом чыгарып туруп. Бул мына каалагандай өз билемдик менен кызмат абалынан пайдаланып ушул боюнча эмнеге иш козголгон жок? Өз билемдик менен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып деген статья болуп эмнеге иш козголгон жок? Мен жеткире албай атам, билбейм, түшүнбөй атам. Кандай кимге кайрылышымды билбей калдым уже. Көп УВДга кайрылдыңыз, РОВДга кайрылдыңыз. Кайрылдым ушул боюнча. Сотко кайрылдыңыз. Ооба. Айтып прокуратурага кайрылдыңыз. Прокуратура иш козгойт, кайра кыскарып кетет. Барып эле соттон барып кыскарып кетет. Ушул маалга чейин. Эмен жанагы эмне эле? Уюшкан кылмыштуулуктун жоктугуна байланыштуу белем, эмне эле? Жанагы ошондой себептер менен кыскарылып кетип атабы? Себебин билбейсизби? Себебин мен билбейм. Кандай эмне себептен кыскарып кеткенин түшүнбөйм да. Ошол. Себеби Эралиев мыйзамды түшүнгүсү келбейби же баш ийгиси келбейби, ошондой адам да. Мыйзам сизге дагы, мага дагы, Эралиевке дагы бирдей. Бардыгыбызга бирдей. Аял кишиге карабайт. Кыргызстандын жаранына бирдей. Айыл өкмөткө дагы, жөнөкөй адамга да карабайт. Айта турган сөзүңүз барбы же жыйынтыктай берели? Айта турган сөзүм эле айтып атам, биздин ошол журт башчыларына мен дагы бир жолу кайрылам. Ушуну ак жагына акты ак, караны кара кылып илите берсе эле, чечип берсе эле болду мага. Ошон үчүн ким кийлигиш керек болуп атат азыр? Ошон үчүн мен башка аргам калбады. Именно президентибиз менен Камчет Ташиев кийлигишпесе, мен уже башкасына ишенбей калдым. Экөө гана чечиши мүмкүн. Анан чечпесе, менде башка арга жок уже. Ошол. Урматтуу достор, ушул колдон келишинче бөлүшүп, таратышып коюңуздар. Анткени мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, чырылдап эмени издеп, чындык издеген адам колунда документтерин көрсөтүп атат. Анан кийин деген ошол документти көрсөтпөсө, эфирге чыкпасак деле болот эле. Документти көрсөткөн үчүн, өзүнүн лицензиясы бар үчүн жанагындай толтура прокуратурага, сотко, РОВДга кайрылып көрсө дагы майнап чыкпай, жыйынтык чыкпагандыгы үчүн айла жок. Мага келип ошол эфирден түз эфир аркылуу
коомчулукка кайрылалы, коомчулук аркылуу ушул өлкөнүн жетекчилигине кайрылалы деп сурангандыктан түз эфирге чыктык. Айтарым, аймактардагы чындыкка жетпеген адамдар толтура. Ошол эле соттун, ошол эле МВДнын структураларынан, РОВД, УВДлардан, прокуратурадан чындыкка жетпеген, акыйкат таппаган, адилеттүүлүктү кубалап жетпеген адамдар толтура, аябай эле көп да. Эми ошону деген мына айла жок, Абдилет байкеге окшоп көп жолу кайрылды, көп жолу канча жылдан бери мына күрөшүп жүрөткөн да, эми айла жок өлкөнүн жетекчилигине, бийлик ээлерине кайрылып атат да. Эгерде ошол эле прокурор, ошол эле тергөөчү кичинекей, ошол эле судья алып келген күрүчүн албай, акчасын албай, маселени өз убагында чечип, акты ак, караны кара деп чечип койсо, Абдилет байкеге тартсын деп айтпайм мен. Башка менин, сиздин, ар бирибиздин маселебизде карап туруп, кимдин далили көбүрөөк, чындык ким тарапта болуп атат, акты ак, караны кара деп чечип койсо, жанагындай ызы чуулар болбойт эле да. Айтарым, менин оозумду жабам деген аракеттер болгон. Азыркы блогерлердин дагы оозун жабуу аракеттери болуп атат. Аны мен ушул Камчы Кадыршаевич Ташиев мырзага айтайын. Президент Садыр Жапаровго айтайын. Биздин оозубузду жаппай, өзүңөрдүн өкмөттөгү күч структураларын жакшылап иштетсеңер, ошондо арызданган адамдар аз болот. Себеби дегенде ошол аймактарда жанагындай бетин эле айтып коеюн, акмактар көп. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган акмактар көп. Ошолордун айынан эл тызылдап айла жок силерге келип атат. Президент менен Ташиевке арызданып келип атышат. Ошол аймактагы кичинекей прокурор, ошол аймактагы кичинекей тергөөчү мыйзамдуу иш кылса, эч ким арызданбайт, эч ким Алтын айга келбейт, Улукбекке эч ким барбайт, Ыдырыска эч ким барбайт. Эгерде мыйзам иштесе, эгерде ар бир кызматтагы адам ишин жакшы, так, мыйзам чегинде аткарса, эч ким арызданбайт, ызы чуу жок болот. Ошондуктан мага окшогон чындыкты издеген, чындыкты коомчулук аркылуу бийликке жеткирем деп аракет кылган журналисттердин, блогерлердин оозун жабам деп камап аракет кылбай, андан көрө өзүңөрдүн жанагы жерлердеги, аймактардагы мамлекеттик, өкмөттүк күч структураларындагы кызматкерлерди пара алса пара алды деп камап, аны көрүп атабыз, Абдилет байке, камалгандар камалып атат. Анан чоңурактарын, киттерин, кичинекей балыктарды эмес, киттерди, орус тилинде айтканда показательная порка деп коет. Бир-эки чоңду пара алып жаткан жеринен ошол элди ызылдатып, мыйзамды иштеп аткан мыйзамды чолок кылып, кесип, балталап, ушинткен чиновниктерди, бир-эки чиновникти жазалап койсо, аябай строго жазалап койсо эле, башкалар коркуп калат эле да. Айтайын дегеним ушул. Түз эфир аяктады. Колдон келишинче жакшылап таратып коюңуздар. Түз эфирге чыкпай калганын себеби да ушул оозумду жабам деген аракеттер болгондуктан, анын үстүнө өзүм дагы ден соолукту карап, анан дагы апамдын ден соолугун карап, түз эфирге чыкпай калганмын. Бирок мынтип документтерин көтөрүп келсе, сизден башкага бара албайм, баргым да келбейт. Коомчулук аркылуу бийликке жеткиргенге, менин үнүмдү жеткиргенге жардам кылыңыз деп сураган адамга мен жок дей албадым. Ошон үчүн түз эфирге чыктым. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Мен дагы орозомун, Кудайга шүгүр. Мен Кудайдан ушул орозо күндөрү тилегеним, бизде мыйзам иштеш керек, акты ак, караны кара дебесек, коомубуз деградация болуп бузулуп баратат. Ошондуктан ар ким өз ишин мыкты аткарыш керек, Кудайдан коркуп аткарыш керек, мыйзам чегинде аткарыш керек. Болбосо ызы чуу боло берет. Ызы чуу көп болсо, сөзсүз төңкөрүш, эволюциялар болот. Ага жеткирбей, ошондуктан жерлердеги, аймактардагы жанагындай наадандарды, кызматты кыянаттык менен пайдалангандарды жазалаш керек. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Орозоңуздар кабыл болсун. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар. Чоң рахмат.